Көтөргөн жүк, жазуучунун ааламы, ак жеринен айдалгандар, жалган жала менен атууга кеткен Төрөкул Айтматов, жабыркаган жан дүйнө. Эгерде сизде мага ылайыктуу жумуш болсо, жардам берсеңиз жакшы болот эле. Мен душмандын үй бүлөсүн баккандай. Башым экөө эле. Чыг эчке. Армандуу балалык, ооруктагы оор күндөр. Болбой жатып, анан Бишкек Фрунзе кезде Фрунзеге айыл чарба институтуна окууга жиберет. Бирок дагы да бирөө арыз жазып жибериптир. Бул ректорат туура эмес иштейт, эл душмандын балдарын аспирантурага алат деп. Анан аспирантурага өтпөй калат. Өз элинин даңкын далайга угузган Чыңгыз Айтматов. Эл душманы деген жалаадан арылуу. Биздин үй бүлө үчүн өтө маанилүү нерселер. Баарыбыз кубанып, баарыбыз сүйүнүп. Телефонду мен биринчи алып калган экем. Мен угуп алып ошол жерден ыйлап. Биздин үй бүлө баягы тактан арылды. Замандын залкар жазуучусу тууралуу жакын адамдарынын эскерүүлөрү. Атагы ааламга угулган Айтматовдун дүйнөсү тууралуу кыргыз киносуна ак кызмат өтөгөн кинооператор жана режиссер Бекболот Айдаралиевдин «Менин сөзүмдү менин жаным деп бил» документалдуу тасмасын 4-июнь күнү ишемби саат 19:00 Пирамида телеканалынан көрөсүздөр.